Неге минтип калдык десе, көрсө туугандар, биз байлык издеп, тез байыштын жолун элестетип атып эле бири-бирибизди жек көрө баштаппыз. Себеп байыбыз деп атып бири-бирибизди алдап коюп атабыз биз. Жана реклама чыгат го, үйдө жатып эле акча тапкың келеби? Жөн эле диванда чалкалап жатып акчалуу болгуң келеби? Анда кел бизге кайрылгыла дейт. Анан аяка барып алышат эжелер, барганда алтындарды тагынган, кымбат эмелерди тагынган бир эже чыгат монтип. Ай, жашооңорду өзгөрткүңөр келеби? Мына мендей болгуңар келеби? Болбосо бүт прокат деген барчы. Мендей болгуңар келеби? Мына мен былтыр эле кыйналып жүргөн, быйыл эле мына жомоктогудай болуп кетти жашоом деп наары бери басса, эжелердин монтип карап баачы. Суктанат да, суктанат. Мунун жолдору оңой эле, эч кимди укпагыла. Бирөөнү укпагыла, иш кыла турган болсоңор. Мени уккула, мени дейт. Десе алар деп бүтүп отурушат. Мына мен бир жыл иштеп Анталияга бардым, Дубайга бардым, Египетке бардым деп сүрөттөрүн көрсөтсө, бардыгы эси тарты иш эмес, Египет менен Дубай болуп калып берке отургандар. Шака кетсем, мен дагы иштейт окшоймун деп анан чыдабай кетип сурап берет да, муну кантип баштаса болот десе, оңой эле. Азыр башта. Токтобо 1 мүнөт дагы. Кел, 15 000 сомго жазыласың. Анан 2 капталың 2 эле киши жазып койсуң, болду. Калган тигилер жазып кете берет ушул. Анан сен бриллиант болуп жатып аласың. Дүйнө кыдырасың. Шак келип жазылат, бир жагына куда кыйын, бир жагына тайкесин жазып алышат. Анан баягы дүйнө кыдырам деген кыял менен жүргөн кезде эле баягы жок. Дүйнө кыдырбай эле бирөөлөрдүн үйүн кыдырып калышкан болот, бири-бирин жетелеп. Каякта экен, тиги кана каякта жүрөт я деп. Ушинтип кыдырып бири-бирин. Ушу айылдан көчүп кеткендери бар. Элиза буюмун алабыз деп эзилип калгандар канча болуп жашоодо. Ушундай эмелер көбөйүп кетти. Ушинтип алдай берип биз жинибиз келип калды. Үйүңүздө проблема болуп атабы? Үй бүлөнүн сактап калыштын жолун бизден үйрөнгүлө дейт. Мотивация беребиз. Мотивация келгиле деп күлүшүп эле жаркылдап атса, ушулардын жашоосу жыргал экен деп үй бүлөлүү аялдар үй бүлөсү жок аялдан бар кеңеш алып атышат. Ажырашып кеткендер мотивация берип атат беркилерге. Өзүңдү карабайсың, ушинтип жүрө бересиңби? Мындай кыл, тигиндей кыл деп кадимкиде ошо жерден угуп, наоборот, силер мотивация берип койсоңор болот аларга. Бала чакаң барбы десең, жок дейт. Конечно, бойдок киши жүрө берет да жыргап, көрүнгөн нерсени сүйлөп коюп.